Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Бүгүн 8-класстар үчүн кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Токтогул Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгы. Сабактын максаты окуучуларга Токтогул Сатылгановдун өмүр чыгармалары менен тааныштыруу. Өз билимдерин өркүндөтүү менен дүйнөгө болгон көз караштарын калыптандыра алышат. Баалуу мурасыбызды сактоого тарбияланышат. Эми балдар, мен бул сабакты өтөрдүн алдында Токтогул Сатылгановдун 4 сапыры менен баштагым келип турат. Бул дүйнө бекерсиң, бир күнү өтүп кетерсиң, опосу жок дүйнөнүн түбүнө ким жетерсиң. Эми балдар, Токтогулдун бала чагына кайрылсак. Токтогул кыргыз элинин аттын кашкасындай таанымал улуу акын 1864 жылы Кетмен төбөрүндөгү Куч Сусу деген жерде туулган. Токтогул бала кезинен сергек, абдан зээндүү болуп чоңойду. Ал атасы сыяктуу тамашакөй, койкум сөздөрдү коодул, жайдары мүнөз. Ырчылык таланты эрте бүчүр байлап, эрте байкала баштады. Баланын жөндөм шыгын байкаган Сатылган менен Бурма илгери Үмүт менен ага комуз жасап беришти. Бала ырга да, комузга да көңүл токтотуп, эки өнөрдү бирдей өздөштүрөт. Ошентип Токтогул 11-12 жаш курагында өзүнчө ыр чыгарып, анысын комуздун коштоосунда аткарып калган эле. Жокчулуктун айынан жүргөнүм кабак жер болду деген ырларын Казанбак байдын коюн кайтарып жүргөндө жаратты. Бул ырлардан Токтогулдун ошол учурдагы социалдык теңсиздикке өз мамилеси бар экени байкалып, ошондо эле адилетсиздикти, тымызын жеригени сезилет. Эми балдар, Токтогулдун атасы Сатылган боюнча айта кетсем. Токтогулдун атасы Сатылган оокаты жармач, кедей адам болуптур. Жалгыз өгүзү менен эптеп жер тырмап, алакандай жерине жүгөрү менен буудай сээп, ошону менен үй бүлөсүн бага турган. Токтогул 3 жашар кезинде аны жонуна көтөрүп алып, оокат өтөр бекен деген ой менен Сатылган Майлуу суудагы кайын журтун паниктеп барып, 3-4 жыл туруп калат. Үстү башын бүтөп, оокаты бир аз ирденген соң кайра туулган жерине көчүп келишет. Сатылгандын турмушу дагы кысталыш, эптеп күн өткөрүү максатында жакын эжесин эч тутуп Токтөбөк деген жерге көчүп барды. Бул жерде 9 калган. Сатылган байдын коюн бакса, Токтогул козун кайтарды. Кичине эс тарткандан баштап ал Казанбак дегендин коюн кайтарат, дале жарыбайт. Акыры Куч Сусудагы өз жайына кайра көчүп келишет. Бул кезде Токтогул 16-17 жашка келип калган. Ал эми Бурма боюнча айта кетсек, Сатылгандын апасы, энеси Бурма көп төрөсө да балдары токтогон эмес. Ушул уул төрөлгөндө балабыз токтоп, элге кул болуп кызмат кылар бекен деген жакшы тилек менен ысымын Токтогул койгон. Бурма акылдуу, адамга мээримдүү, таланты да бар, ошол аймактагы эң мыкты кошокчу аялдардан болчу. Кыргыздын ооз-эки жомокторунда көп билип, аны өз шаанизи менен айткан адам эле. Бала Токтогулга ар түрдүү темадагы ырлардан, жомоктордон, кызык окуялуу аңгемелерден дайыма айтып берген. Анын аң сезиминин өсүшүнө, болочок акындын талантынын түптөлүп өсүшүнө чоң таасир берген. Токтогул мына ушундай табиятына таланттуу, ыргашыктуу, турмуштун ызык суугуна бышкан үй бүлөнүн тарбиясында өстү.
Токтогул бала кезинен ырга ынак өсүп, кезиндеги элдик ыр күүлөрдү жатка билген. 13 жашынан эл аралап ырдай баштаган жаш акындын лирикалык жанрдагы Алымкан, Насылкан, Кызыл жоолук аттуу ырлары бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн баасын жоготпой ырдалып келет. Өз заманынын аң сезимдүү, кыраакы, терең ой жүгүртө билген инсаны катары Токтогул элдин кайгы муң, ой санаасына себепкер социалдык калыссыздыкты, курч маселелерди көз жаздымда калтыра алган эмес. Мисалы, атактуу Бешкаман аттуу ыры менен элди эзип, күн көрсөтпөгөн 5 бир туугандарды сынга алган. Токтогул өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын да чагылдырган. Токтогул элдик өзеки чыгармачылыкты салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ирилетип чоң чыгармаларга айланткан. Анын ырчы төкмөлүк жактан калыптанышына улуу курактагы акын ырчы, комузчулардын устаттыгы чоң таасир берген. Алардын катарында атактуу Эсенаман, Ниязалы комузчу, сары ырчылар бар. 1982-жылы Токтогул Дыйканбай аттуу манаптын Арзымат деген ырчысы менен айтышка чыгат. Бул айтыш эл арасында азыркыга чейин айтылып калган. Анда 18 жашындагы өткөр, сөзү курч Токтогул өзүнөн бир топ жаш улуу дасыккан ырчыны жеңип кетет. Акындын өмүр баянын изилдөөчүлөр бир ооздон белгилегендей, ошол айтыш кайсы бир деңгээлде анын тагдырын чечип, төкмө акын терең ойлуу, курч сөзгө да, комузга да шыктуу үнү да мукам ырчы эле эмес, эл таламын талашып, кедей кембагалдардын мүдөөсүн бий менен байларга жар салган акын катары таанылат. Ал ошонусу менен эл башкаруучуларга жагалданып, аларды мактап күн көргөн ырчы аттуулардын көздөрүн далай кызыткан. 1884-жылы Токтогул үйлөнүп, Топчубай аттуу уулу болот. Уулу төрөлгөндөн соң акын энесинин туугандарынын айылы Ири Суу деген жерге көчүп келип, 1898-жылы Анчан көтөрүлүшүнө катышты деген жалаа менен камакка алынып, Сибирге сүргүнгө айдалып кеткенге чейин жашап калат. Ошол кездеги салт боюнча ар бир болуш бийдин жан жөөкөрлөрүнүн катарында аны мактап, эл чогулган жерге жар салып турган ырчысы болгон. Токтогулдун талантына тамшанган Даалай байманаптар аны өзүнө ырчы кылгысы келген деп айтылат элде. Бирок Токтогул эч ким изине баш ийген эмес. Аларга башын ийип жагынып, же алардын кокту толгон малын, сандыгы толгон дүнүйөсүн мактап, ырдап, кошоматтык кылган эмес. Акындын өмүрүн изилдөөчүлөрдүн пикиринде, анын сүргүнгө жалган жалаа менен айдалышына дал ушул себеп болгон. Токтогул Сибирде да өз өнөрүн таштабай, токойдо дарак кыйып жүрүп, кайыңдан комуз чаап, кыргыздын ырлары менен кошо орус ырларын да чертип, өзүнө окшоп, эркинен ажырагандардын көңүлүн көтөрөт. Токтогул Иркутскийдин түрмөсүндө 7 жылдай жатат. Бир нече жолку аракеттен кийин ал өзүнүн түрмөлөштөрүнүн жардамы менен качып чыгып, жөө жалаңдап, бир топ жыл дегенде өз мекенине жетет. Жолдо казак жеринде эле Токтогул деген аттуукан карапайым эл ага жардам кылып, курсагын тойгузуп, баш паана берип, колунан келген атын мингизип, ал эптеп айылына келет. Бирок азып-тозуп эптеп элине жеткен Токтогулду үйүндө да кайгы күтүп алат. Кичинекей уулу Топчубай каза болуп, жубайы башка менен турмуш куруп кетет.
Аны эки өзү тең күйүттөн көрбөй жаман алачыкта жалгыз калган энеси тосуп алат. Бирок эрки күчтүү, кайраттуу, сабырын колдон чыгарбаган Токтогул баарына туруштук берет. Элине, жашоого, акындыкка болгон сүйүүсү жеңип чыгат. 1910-жылы алыскы сүргүндөн качып чыккан Токтогул мекенине Совет бийлиги менен тең чамалаш жеткен деп айтылат. Анын өмүр баяны жөнүндө түрдүү булактарда. Эл үмүтүн жандырган жаңы замандын келиши даңазалаган ырлар ошол кездеги Токтогулдун чыгармачылыгынын өзөгүн түзүп, анын ырлары элдин добушуна айланат. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедейкан аттуу китеби 1938-жылы Казан шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928-жылы Кыргыз Автономиялык Республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган. Ал эми акындын комузга салып черткен күйлөрү кыргыз фольклордук музыкасынын алтын казынасынан татыктуу орун алган. Чайкама, чоң кербез, тогуз кайрык жана башка күйлөрү комуз эле эмес, оркестрге салынып аткарылып жүрөт. Токтогул 1933-жылы 69 жаш курагында өз айылында каза болгон. Сөөгү да ошол жерге коюлган. Уулу Бабажан атасынын жолун жолдоп, комуз чертип, Кыргыз филармониясынын артисти болгон. Эми балдар, Токтогул Сатылгановдун ырлары жөнүндө кыскача маалымат. Токтогулдун «Эмне кызык», «Гүлдөп ал» сыяктуу лирикалык ырлары, «Жакшы жүрүм-турум», «Улуу кичүүнү сыйлоо» сыяктуу таалим-тарбиялык маанидеги, «Үлгү ыры» сыяктуу санат-насыят ырлары эл оозунда калган. Айтылуу алымканды да Токтогул жараткан. Айылдын сулуусу, ажарлуу алымканга болгон акындын аруу сезими, экөөнүн тең күйүттүү тагдыры тууралуу 1965-жылы көркөм тасмага тартылган. Көп ырларында акын жашоонун баркы, чыныгы бийик мамилелер, чыныгы сезимдер жөнүндө ой толгоп, эмгек, ынтымак, адамгерчилик сапаттарды сыпаттайт. Мисалы, аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың, агайыңды жаман деп, тууганды кайдан табасың, ак саманды жаман деп, чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп, көптү кайдан табасың, деп акын элди ынтымакка, колдо барды барктоого, ток пейилдикке чакырат. Ошол эле мезгилге элдин зар-муңун, оор турмушун баяндаган «Замана» аттуу ыры да жаралат. Далайларды кор кылып, зарланткансың замана, кедейлерди байларга карматкансың замана, ажыдаардай залимге арбаткансың замана, желмогуздай байларга жалматкансың замана. Акын элиме качан жетемин, туткундагы арман, айланган тоонун бүркүтү, ушундайбы сурагың, азапка түштү өмүрүм сыяктуу сүргүндө жүрүп, кайгыга өз жерине болгон кусалыкка, акыйкаттын жоктугунан өкүнүчкө толгон ырларын чыгарган. Сибирден кайтып келгенден кийин ырларынын ичинде уулу Топчубай каза болгонун унуткандан кийинки чыгарган кошок түрүндөгү «Балам жок» аттуу ыры бар. Бул ырды Токтогулдун замандаштары жана шакирттери Эшмамбет, Калык, Коргол, Алымкулдар көп кайталап ырдашкан. Совет доорунун башталышы менен Токтогул «Жашасын Совет өкмөт», «Кандай аял тууд экен», «Лениндей уулду» сыяктуу салтанаттуу, мактоо ырларын жаңы заманга арнап ырдаган.
Токтогулдун өмүрүнүн акыркы жылдарында жаралган «Бала элем», «Карылык» сыяктуу арман ырлары анын шакирти Атай Огонбаевдин аткаруусунда жазылып калган. Аларда акын үнү булбулдардай таңшыган, жаштыгын эскерип, арман кылганы менен акылман карыя катары жаштарга өз насаатын да айткан. Улуу акын жаштайынан эле өз чеберчилиги менен жумурай журтту өзүнө тартып турган адам болчу. Токтогул тиги же бул айылга келип конуптур деген кабарды уккан эл жөө жалаңдап болсо да адырды ашып, сууну кетсе да ошол жерге барып акындын таңшыган үнүн угуп кайтышар эле. Ал ошол кездеги атактуу акындар Алымкул Үсөнбаев жана Эшмамбет Байсейитов менен көп айтышка түшкөн. Тилекке каршы Токтогулдун өзүнүн айтышканы жазылып калган эмес. Бирок башка акындар алым сабак иретиндеги айтыштарын кайра калыбына келтирип, азыркыга чейин сюжеттүү, көркөм сөзгө жана мазмунга бай чыгарма катары аткарып келишет. Токтогулдун улуу чеберчилиги жана кайталангычтыгы анын көп кырдуу талантында. Токтогул Сатылганов баштап кеткен элдик музыкалык поэтикалык искусствону анын шакирттери жана кийинки муундагы сөз, күү чеберлери азыркыга чейин улантып келет. 1967 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык негизделип, ал республиканын искусствосуна эмгек сиңип, зор ийгиликке жеткен чеберлерге ыйгарылып келет. Эми балдар, акындын атында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы бар. Анын ысымы улуттук филармонияга, районго, чарбаларга, мектептерге, китепканаларга, көчөлөргө коюлган. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн Токтогул Сатылгановдун өмүр чыгармачылыгы боюнча баардыгыңар түшүндүңөр деп ойлойм. Анда эмесе суроолорго көңүлүңөрдү бөлөм. Биринчи суроо: акын Токтогулдун балалык кези кандай шартта өттү? Экинчи суроо: акын болуп аттанып чыкканы ал ким тарабында болду? Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Балдар, бүгүнкү сабакта улуу демократ акын Токтогул Сатылганов тууралуу айтылды. Акындын өмүр таржымалы жана биздин коомдогу ээлеген орду жөнүндө кеп кылдык. Канча муун өтсө да өз улуулугун жоготпостон тарых бетинде акындын ысымы сакталып кала берери шексиз. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Токтогул Сатылгановдун өмүр чыгармачылыгын дептериңерге конспектлейсиңер дагы, ырларын жаттап келесиңер. Көңүл бурганыңар үчүн